Мен да ушу Тазабек Икрамовичтин мыйзамына албетте көңүл бурушубуз керек деп ойлойм. Мен да кечээ бир стат данныйларды окуп атып, мындай цифраларды көрдүм да. Азыр ар бир 4-чү бала Кыргызстанда мындай айтканда незарегистрированный бракта төрөлүп атыптыр да, тилекке каршы. То есть мурун бул статистика төмөн болчу. Ар бир 5-6 бала болчу. Мына 22-жылдын жыйынтыгы менен 23,3% дейт. То есть ар бир 4-чү бала мындай айтканда толук үй бүлөдө эмес төрөлүп атыптыр. Анан ажырашуу да абдан көбөйүп кетиптир. 18-жылы 1000 үй бүлөгө 210 ажырашуу болсо, 2022-жылы 253 ажырашуу экен. 23-жылдын данные жок менде, бирок өткөндө бирөөдөн уккам 3-төн 1 болуп калыптыр депчи. Демек, негедир бизде эркектер жоопкерчиликтен качка турган бир заман болгондо ушундай мыйзамга биз муктажбыз деп ойлойм да. Мен оюмча Тазабек Икрамовичти колдоп кетиш керек. Анан урматтуу биздин ушул прокуратура жана кабинет министрлеринин өкүлдөрүнө кайрылып кетет элем. Ушул данныйларды бир жакшылап карап чыгыңыздар. Бул мындай айтканда ойлоно турган маселе болуп калыптыр тилекке каршы. Жылдан жылга статистика мындай тез өзгөрүп атыптыр, жакшы эмес жака. Буга бир жакшы көңүл бурушубуз керек да. Эмне себептен ошондой болуп атат? Тарбияда маселе барбы, мектепте маселе барбы, ата-энеде маселе барбы? Болбосо бул мындай жакшы эмес көрсөткүчтөр. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Алимжан